Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусиянын президенти Владимир Путиндин аталаш бир тууганы каза болду. Бул тууралуу Иваново News басылмасы билдирди. Евгений Путин 92 жашында каза болгон, анын сөөгү өткөн жекшемиде Иваново шаарында жерге берилген. Белгилүү болгондой, президенттин аталаш агасы көп убакыт Ивановодо жашап, ал жерде дарыгер болуп иштеген. Ал 1970-жылдан 1990-жылга чейин бейтаптарды караган алдыңкы уролог катары белгилүү болгон. Басылма белгилегендей, Евгений Путин Орусия президентинин аталаш бир тууганы. Алардын аталары Владимир Спиридонович менен Михаил Спиридонович бир тууган болушкан. Орусиялык басылмалардын маалыматына караганда, Евгений Путиндин уулу Михаил Газпромдун башкармалыгынын төрагасынын орун басары кызматын ээлейт. Ал эми кызы Анна Кемерова облусунун губернатору Сергей Сивилевдин жубайы. Булак Суперкежи. Владимир Путин Орусия өзөктүк согушка даяр экенин айтты. Аскердик техникалык көз караштан алганда, Орусия өзөктүк согушка даяр. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин теле алып баруучу Дмитрий Киселов менен болгон маегинде айтты. Путин андагы маегинде өлкө интервенция катары каралышы мүмкүн болгон бардык аракеттерди, анын ичинде Орусиянын аймагына америкалык аскерлерди жайгаштырууну да олуттуу түрдө кабыл ала турганын билдирди. Аскердик техникалык көз караштан алганда биз албетте даярбыз. Алар ядролук ракеталар ар дайым согушка даяр абалда, деген Путин. Мамлекет башчысы ошондой эле бүгүнкү күндө АКШда өзөктүк күчтөрүн өнүктүрүп жатканын, бирок бул алар согуш баштоого даяр дегенди билдирбей тургандыгын кошумчалады. Ошол эле учурда Путин АКШ өзөктүк сыноолорду өткөрсө, Орусияда ошондой кылышы мүмкүн экендигин билдирди. Булак Суперкежи. Жанымда болосуң дедиңиз эле. Атазов борбордук трибунадан Садыр Жапаровго кайрылды. Бүгүн 13 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов борбордук трибунага чыгып сөз сүйлөп, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Анда Атазов президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден аны чакырып, угуп коюуну суранды. Урматтуу президент, сиз Москвада жолукканда айттыңыз эле, бийликке барсам жанымда болосуң деп. Жаныңызда эмес, бир жылдан бери кабыл алууңузга келе албай жүрөм. Мени чакырып огуңуздар. Бүгүн тегереңизге кимдер топтолгонун айтып берейин. Анан каалаган чечим чыгара бериңиздер. Кыргыз элинин акыркы үмүтү болгон болчу бул, деди Атазов. Булак Суперкежи. Орусияда көрүстөнгө кулаган Ил-76 учагы. Учкучтун акыркы сөздөрү белгилүү болду. Кечээ 12 мартта Орусиянын Иваново облусунда кыйраган Ил-76 учагынын учкучунун акыркы сөздөрү 4-чү кыймылдаткычтын жана анын ичинен учуп чыккан сындыктар күйүп, системаларга зыян келтиргени тууралуу болду. Бул тууралуу Шот Телеграм каналы билдирди. Каналдын маалыматына ылайык, учактагы бузулган байланыш учуп чыккан аэродромго кайтууга мүмкүндүк берген эмес. Эгерде байланыш бузулбай калса, Ил-76 3 кыймылдаткычта уча алмак. Учкуч акыркы мүнөттөрүндө 4-чү кыймылдаткыч күйүп, андан күйүп чыккан сындыктар учактын системасына зыян келтирип жатканын айтууга жетишкен. Учкуч аэродромго жетүүгө аракет кылган, бирок муну кыла албасын түшүнгөндөн кийин учакты турак жайлардан алыстата баштаган. Андан кийин учак көрүстөнүн жанындагы токойлуу жерге кулап түшкөн. Кийинчерээк учакта 16 адам болгону белгилүү болгон. Алардын ичинен 5 адам Оренбургдагы 117 аскердик транспорттук авиация полкунун учкучтары. Оренбургдун мэри Сергей Салмеддиндин айтымында, экипаждын бардык мүчөлөрү жана жүргүнчүлөр набыт болушкан. Учурда учак кырсыгынын чоо жайын атайын комиссия иликтеп жатат. Булак Суперкежи.
Лондондун көчөлөрү орозо айына карата кооздолду. Англиянын Лондон шаарынын көчөлөрү орозо айына карата кооздолду. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда жайылууда. Видеодо Лондон шаарынын мэри Садик Хандын кооз жарык берүүчү гирляндтарды жандырып жатканын көрүүгө болот. Булак Супер KG.